Казакстанда бирдиктүү автоматташтырылган китепканалык маалымат системасы түзүлөт. Өлкөдөгү бардык руханий азык ресурстарынын электрондук базасын бириктирген E-Abyss долбоору ишке ашырылууда. Башкача айтканда, бирдиктүү санариптик платформа тармактын ишмердүүлүгүн жөнгө салып, бир системага келтирет. Азыр каржылык колдоого дейинги бүкүл пакет жумуш дайын тур. Азыр иштин бардык топтому анын ичинде каржылык колдоо да даяр. Ал тургай методикалык нускама даяр турат. Биз бардык аймактардагы бардык китепканалар үчүн жалпы эрежени иштеп чыктык. Эки улуттук китепкана биргеликте бул документтердин бардыгын биздин куратордук комитетке өз тарабыбыздан жардам берип жатабыз. Куратор комитетке өз тарапыбыздан осундай көмөк берип жатырмыз. Бүгүнкү күндө өлкөдө 4000ге жакын китепкана бар. Алардын жалпы фонду 72 миллион 600 миңден ашат. Алардын 14,5 миңи кол жазмалар жана сейрек басылмалар. Белгилей кетсек, өлкөдө 2025-2027 жылдарга ата мекендик китепканаларды жаңылоо боюнча жол картасы ишке ашырылууда.